Саламатсыздар урматтуу мугалимдер. Бүгүн биз сиздерге Санарип Академиясы онлайн курс аркылуу интернет банкинг жөнүндө сонун бир тиркемени көрсөтүп кетебиз. Бул өтө сиздер үчүн пайдалуу. Интернет банкинг боюнча бизде Элкарт Мобайл эң ыңгайлуу деп табылды. Себеби бул Кыргызстандагы бардык карталарды колдонсо болот. Элкарт Мобайл Кыргызстандын улуттук банкы тарабынан төлөм жүргүзүүчү система өтө коопсуз деп жатышат. Сиздин акчаңыз өтө коопсуз сакталат. Бул жерде биз аны көчүрүп алуу үчүн Элкарт Mobile деп Play Market'тен издейбиз. Бул жерге андан кийин аны установка кылабыз. Бул тиркеме бул сиздин кичинекей банкыңыз. Мындайча айтканда, сиз алыска региондо жашасаңыз, банкка келүүгө мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, туугандарыңызга акча которуп, кайра алып, коммуналдык төлөмдөргө акча төлөп, бирдик төлөп, интернетке акча төлөп, светке акча төлөп, бардыгын колдонсоңуз болот. Андан тышкары авиабилет сатып алсаңыз болот. Көптөгөн кызматтарга акча төлөсөңүз болот. Мына өзүңүздөр сүрөттө көргөндөй, коммуналдык кызматтар, телевидение, налог, банковский услугалар бар. Кыскасы, сиздерге бул өтө чоң жардамы тиет. Жана сиздер дайым ошол акча которууларды кичинекей мини выпуска менен акчалар кайсы жака которулду, каяка түштү, бардыгын көзөмөлдөй аласыз. Бул карта Элкарт Mobile бардык интернет, бардык Кыргызстандагы банктардын карталарын ушул Элкарт Mobile аркылуу колдонсок болот. Азыр программа көчүп жатат. Эгер программа жакшы көчпөй, установка болбой жаткан болсо, демек сиздин телефонуңузда жетиштүү деңгээлде место жок. Мына Элкарт Mobile көчтү. Эми аны открыть кылабыз. Программага тиркемеге киребиз. Тиркемеге киргенибизде биздин телефон номер жана пароль сурайт. Биз болсо биринчи жолу кирип атканыбызга байланыштуу бул жерден регистрациядан өтөбүз. Телефон номерибизди жазабыз бул жака. Бул жака өзүбүз пароль коебуз. Бул жерде паролду коюп бүткөндөн кийин биз каттоодон өтөбүз. Мына бул жерге жазсак, бул номерде тиркеме катталган. Мындайча айтканда, бул номер системада бар экен. Мындайча айтканда, башка картага катталыптыр. Демек мен башка номер теришим керек. Паролуңузду тергенден кийин пароль 8 символдон туруш керек. Ага латын тамгалары да болуш керек, сөзсүз түрдө. Андан кийин паролду терип регистрацияны басабыз. Бул жерде код активация келет телефонубузга. Анан аны бул телефонго теребиз. Анан бул жерге өзүбүз пароль коебуз. Мына эмесе пароль койгонубуздан кийин бул тиркеме иштей баштады. Эми бул тиркеме менен эмнелерди кыла алабыз? Көрдүңүздөр, бул жакта биринчиде жаңыланды бул тиркеме. Жакында ушул кызматтар кошулду.
Мисалы, проверка аттестат, проверка диплом. Мындайча айтканда, дипломубуздун кандайдыр бир документтин фальшивый эмес экенин текшерүү үчүн ушул тиркеме аркылуу да колдонсоңуз болот. Мисалы, документтин номерин жазасыз, дипломдун номерини, андан кийин ошол диплом алган жылды жазсаңыз, ал диплом фальшивый или фальшивый эмес экенин көрсөтөт. Бир гана диплом эмес, бул жерде паспорттун статусун көрсө болот, жана башка көптөгөн документтерди көрсө болот. Андан кийин төлөм жүргүзүүгө келсек, бирдик салсаңыз болот бул жактан. Телекомго, интернетке акча төксөңүз болот. Бул жерден коммуналдык услугалар, светке акча төксөңүз болот. Интернетке акча төксөңүз болот. Эгер үйүңүздө L-карт или кабельный интернет болсо, телевиденияга акча төксөңүз болот. Жана налогторду төксө болот, мамлекеттик налогторду. Жана бул жерге дагы госуслуга бар экен. Бул жердеги госуслугада паспортко акча төксөк болот экен, ГРСтен, соцфондко акча төксөк болот экен. Аны үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Эми аны өзүбүздүн бул жакта биринчи главный жана избранный жана карта дегенге киребиз бул жакка. Картага кирип өзүбүздүн айлык алган или пособие, пенсия, ушул L-карт деген же бизнес үчүн ачкан бардык карталарыбызды ушул тиркемеге кошо алабыз. Бардык банктын Кыргызстан боюнча. Аны үчүн бул плюсту басабыз. Картанын атын жазабыз. Кааласаңыз, ошол банктын атын жазсаңыз болот. Мисалы, менде 5-6 карта бар, ошого аларды адаштырбаш үчүн мен банктын атыны жазып коем. Айыл банк деп. Андан кийин банктын, өзүңүздөр көргөндөй, банктын бул жерде 16 сандуу шот номери болот. Аны бул жергедеги жылдызчаларга терип чыгабыз. Андан кийин срок действия, картанын иштөө мөөнөтүн жазабыз. Андан кийин картанын арт жагында CVV деген 2-3 сандуу номер бар, аны теребиз. Андан кийин картабызды ушул тиркемеге кошобуз. Добавить. Карта кошулуу үчүн бизге заблокируйный сумма сурап жатат. Аны SMS аркылуу алсак да болот. Эгер SMS аркылуу алсак, анда SMS-ти басабыз. Жана SMS-ти күтөбүз телефонубузга. Эгер SMS келбесе, демек ал SMS бул жакка келди. Эми SMS-теги ошол келген сандарды бул жакка теребиз. Жакка биз туура эмес тердик окшойт. Бул жерде код SMS туура эмес деп жатат. Анда биз башка жолун кылабыз. Бул жерге паспортный данные менен жазабыз. Бул жерге биринчи ининин паспортубуздагы серия номерини жана номер паспорту теребиз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, тиркеме эми паспортный данныйыбыз жазгандан кийин иштей баштады.
Бул тиркеме мына өзүбүздүн айлык картабызды текшере алабыз. Бул жерде канча сом бар экени жана мини выпускадан качан канча сом банкомат аркылуу кайсы жерлерден чыгарылгандыгы акчанын жана бул жерде ушул картанын акча түшкөндүгү, түшпөгөндүгүнүн баарын көрө алабыз. Бул бардык карталарыбызды ушинтип кошуп алсак болот. Эми бул жерден башка карталарга акча которо алабыз. Өзүбүздүн картабыздан бул жерге болгону ушул 16 сандуу номерди терсек болду. Ал адамдын картасында сөзсүз Элкарт Mobile деген же болбосо Элкарт деген жазуусу болушу керек. Негизи Кыргызстандагы бардык банктардын карталарында Элкарт системасы туташтырылган. Демек бардык банканын картасына бул жерден акча которо алабыз. Мен көп эле жолу колдондум. Эң чоң сумма 18 000 сомго чейин акча котордум башка адамга, бирок 1 сом да комиссия албады. Эгер банктардан которсоңуз 50 же 70 сом акча алышат. Бул система эң башкысы комиссия да албайт, эң башкысы убактыңызды өнөмдөйт жана банкка барып кезек күтүүнү азайтат. Бул жерде номер телефон аркылуу да акча которо алат экенсиз. Бул жерде ушу карта тууралуу маалымат, сиздин профилиңиз. Анда баарыңыздарга ийгилик, ушул тиркемени үйрөнүп колдонуңуз жана коопсуздук үчүн паролуңузду унутпаңыз. Тиркемени телефонуңузду тиркемени ачык бойдон же болбосо башка бирөөгө ушул тиркеменин паролуну билип бергенге болбойт, себеби акча которуп кетсе болот ушул тиркемеден. Эгер паролуну билсе. Ошондуктан мисалы азыр бул тиркемени текшерип көрөбүз. Тиркемеден биз чыгып кайра киргенибизде бул тиркеме бизден дайым пин сурайт. Мына мисалы кайра пин Элкарт Mobile'га киргенибизде пин сурайт. Бул пинди билбесе, сиздин картаңыздагы акчаларды коротуп салууга доступ жок болот. Мындайча мүмкүнчүлүгү жок болот. Ошон үчүн ушул пинди эч кимге айтпашыңыз керек. Телефонуңуздун пини менен бунун пинини башка койгон жакшы. Себеби телефонуңуздун пини менен ушул Элкарт Mobile'дын пини окшош болсо, эгер телефонуңузду чочун адамга берсеңиз, анда ушул Элкарт Mobile'ды дагы ачып алып, сиздин акчаңызды коротуп салуусу мүмкүн. Ошон үчүн паролуну башка коюш керек. Бул жерде карта тууралуу да маалымат бар. Эгер сиз адашып башка адамга коротуп алсаңыз акчаңызды, анда аны отмена кылганга мүмкүнчүлүк бар. 24 сааттын ичинде. Карта тууралуу бул жакта өтө көп маалыматтар бар. Бул жакшылап сиз мына көргөнүңүздөй Банк Азияда бардык жерде Элкарт Mobile иштейт. Баарыңыздарга ийгилик, коопсуз, ыңгайлуу колдонуңуз. Бул сиздин кичинекей банкыңыз, алыстан туруп өзүңүздүн каражатыңызды башкара аласыз.